тау экенчи, учкул ой бар да, гениалдуу. Тоо туризми айылды багат дегенчи, Чуңкучактын таманындагы айылдардын баары курутун, каймагын, сүтүн сатып, азыр эсе мындай бакубат жашоо болуп калды. Ошол элеттик ишкерлерге кулак кагыш кылыңыз дагы. Нелерди өнүктүрүшөт? Эмнеге Эми фантазия мындайда жетпей кыргыз жатат? эми тооныч тей кылымдан бери эле мал жайып эле мал менен эле келатпайбы? Мал кыргыз астыга жете элебей атат да. Марытпай атат, байытпай атат. Бул затратный убыточный неме нерсе да бул айыл чарба немесичи. Ошо эгерде туризмге берсек, туризмдин аркасынан ошол эле айыл чарба менен алек болгон кишилер ошол жерден анан кийин ошо менен алек болуунан кийин ошол жерден жумуш орун түзүлөт. Анан ошол эле жанагы ошол эле мал кармаган эме ошол жерден каймагын сатат, сүтүн айранын сатат. Ошол жерден сатат. Бирок туризмде башка рызкыбыздан ажырап калбайбызбы? Жок. Именно туризмде ошондой жана эко балансты сакташ керек. Наоборот, мал талкалап атпайбы? Жайлоонун баркын эме болот, эрозия болот. Малдын туягы. Мал эрозия кылат. Ошон үчүн муну туризмге сактап, мону жанагы гүлдү гүлдөй кылып, тоону тоодой кылып көргөзүш керек, аяш керек. Аябай мамиле кылыш. Эко баланс деген сөз бар да. Муну мамиленин баарын өзгөртүш керек. Ошондо барып анан туризм анан ошол туризмден тармактан мамлекеттер байыйт. Ушуга биз өтө албай атабыз дачы. Өтө албай эле баягы 15-20 коюнун каралап эле анан кийин тиги эмне болом деп эле кыргыздар кайра эле баягы огородундагы 4 алмага торпогун байлап эле карап отурат ошончу.